көчкүнүн жылуусу мына жагачты мен бир кадам деп туруп сайдым эле мына жагачты. Азыр бир кадам болбой калды мына. Bir kadam bolboy kaldı şu nemege жылды. Bul 10 minuttan bolganda oşu. Азыр элдердин өмүрүнө, ден соолугуна зыяны жок. Мен келип казыкты кактым эле. Негизин алганда 1 метр жер көчкү, мына секин жылып аткан жер көчкү 1 метри 21 минутада 1 метр жылды. Азыр өзүм байкоо жүргүзгөнүмдө. Ошентип азыркы учурда жарандардын баардыгы чыгып кетти. Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй участкасында болуп жатат. Бул жер көчкү алгач 2017 жылдары аныкталып, ал жердеги жер көчкү айланасында саркынды суулар агып жаткан. Учурда 800 метр аралыкка жылды. Турак жайларга жетүүсүнө бир 50-60 метр аралык калды. Бул жер көчкүнүн канча күнгө дагы жылышы толук белгисиз, себеби буга көп факторлор влиять этет. Массасын биз азыр болжолдуу 1 миллион куб деп атабыз. Ал масса bundan да көбөйүп кетиши мүмкүн, себеби жар пайда болгон 20 метрлик. Ал 20 метрлик жардын айланасында дагы майда-майда жаракалар бар. Ал жаракалардан канчалык көлөмдө дагы жер кытышы көчөт. Ошол көчкөн кытыштын кесепетинен дагы бул канчалык аралыкка чоюлат, учурда белгисиз. Бул жер Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Карл Маркс айылынын участогунун Кызылкөй көчөсүнүн элдерге табий кырсыктан сактоо үчүн ушул жерге штаб түзүп атабыз. Ушул жерде азыр 18 үй бүлө баардыгы эсен-аман тынч ушул жерге келип отуртушат. Биринчиден азыр МЧСден чатыр келе атат, Өзгөн районунан 18 чатыр. Экинчиден свет келип уже куруп бүтөйүн деп калышты. Таза сунап келип коюп койдук, агызып чыгарып.